Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. КТРК Спорт телеканалынын түз эфирин Арена берүүсү улантат. Кызматыңыздарда Кубан Жумамединов. Кыймылдагы шахмат аталган бильярд спорту тууралуу сөз кылууну туура көрдүк. Эгерде бул спортко кызыккан болсоңуздар, биз менен бирге болуңуздар. Алдыдагы 45 мүнөт бою бул спорт тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе конокторду тааныштыралы. Дал ушул бильярд спорту боюнча эл аралык даражадагы калыс машыктыруучу, окутуучу Акжол Мавлянов жана дал ушул спорт түрү боюнча дүйнөнүн 2 жолку коло байге ээси, эл аралык даражадагы спорт чебери Канат Сыдыков. Саламатсыздарбы? Кутман келишиңер менен. Анда эмесе биринчи суроо, бильярд сиздер үчүн эмне? Бильярд эми акыркы жылдары вообще эле өмүрүмдө мындай бир өмүрдүн, жашоонун бир өзүнчө бир бөлүгүн ээлеп калды да мен үчүн. Баягы ушул оюнду көргөндө кызыгып, эми ошонтип эле айтсам болот, кыскача айтканда ушул өмүрүмдүн бир бөлүгү. Кызык, хобби десек дагы. Ошол. Сиз үчүн? Мен үчүн деле ошондой, бул бильярд мен үчүн мындайча айтканда бир жашоо да. Бильярдсыз өзүмдү элестете албайм. Эми ошол бильярд спортуна кантип келип калганыңыздар жөнүндө сөз кылалы. Агай, сизден баштасак, бул спортту канча жашыңызда билгенсиз? Алгач муну ойноп баштагансыз, анан кантип калыс болдуңуз, ошол жөнүндө кененирээк. Бир күнү бир туугандар келип калды үйүмөчү. Анан эми баягы убакыт көп болуп, баягы зеригип калса керек. Анан эч болбой бильярд ойногон киши экен да, баягы тууган болчу. Анан барып бир бильярд ойнойлу деди да. Анан эми ойносок ойнойлу, анан бир вообще ойногон эмесмин да. Анан барып көрдүк, анан анда мен утулдум, баягы шарга тийбей тиги болуп. Анан эми бир 3 айдан кийин кайра келди да. 3 айдан кийин ошол киши утула баштады. Анан эми негизи кызыктым менчи. Баягы мага өзүнчө бир кызык болду да. Ошонтип эле анан артынан түшүп калдым. Канча жашыңызда ошондо кызыгып баштадыңыз? Мен эми бул спортко где-то бир кеч келдим, 40 жашымдан кийин да. Ошо 41-42 жашымдан кийин. Анан ошол калыстыкка кантип келип калдыңыз анда? Мен ушу бильярдты көрүп кызыккандан кийин могу курама команда менен постоянно, могу өзүбүздүн коңшу өлкөлөргө, Казакстандарга мисалы да, постоянно барчумун да. Барып көрүп, ошолор менен жашап, баягы кубанса кубанып, кайгырса кайгырып дегендей. Анан бара ошондой болуп, анан тренерлик өттүм, анан калыстыкка өттүм. Ушу азыр бир 10 чемпионат мира, дүйнөлүк чемпион сүт еттим го дейм. Ошентип бир этап менен ошондой болуп калды да. Канат мырза, сиз бул спортко кантип келип калдыңыз эле? Мен бул спортко тиги кичинекей кезимде школдо окуп жүргөндө 7-классты бүткөндөн кийин келдим да. Биринчи жолу кийди 2003-жылы 11-июлда кармагам. Карабура району, Талас областынын Карабура району Аманбаев деген айылынан болом. Ал жактан атам бильярдный клубка бильярдный стол коюп, бир стол коюп. Ал учурда кичинекей, анан кийин үстү азыр графит болуп атпайбы? Азыр ошол учурда үстү ДС болчу да, кыйшайып калган жыгачтан болчу да. Ошол 2003-жылы 11-июлда биринчи жолу ошо атам ачып бильярдка калган. Анан алгач ошол мына жөн эле рахат алыш үчүн, убакыт өткөрүш үчүн ойносоңуз керек. Анан кайсыл учурдан баштап ушул мен профессионалдык деңгээлде спортчу болом деп ойлоп баштадыңыз? Мен негизи эле бильярдты биринчи жолу кармап баштагандан баштап эле аябай кызыгып кеттим. Мен буга чейин Бишкекке келип сборныйда ойной электе, мен школду бүткөнгө чейин Таласта ойноп жүрдүм, айылда эле. Анан Бишкек келгенден сборныйга кирдим. 2010-жылы кирдим сборныйга. Ошо улуттук курамга кантип чакырууга түшүп калды? Улуттук курамага негизи мынтип тандалат да, бизде баягы Кыргызстандын биринчилиги болот, Бишкектин биринчилиги болот, анан областтардын биринчиликтери болот. Ошол жактарды утуп келип, анан улуттук курама командага киресиң да. Ошондо отбордон өтүп. Анан бильярд спортунун ошол бүгүнкү деңгээлиге чейин, ошо дүйнө чемпионаттарында байгейлүү орундарды ээлегенге чейин кантип машыктыңыз? Кандайдыр бир башка машыктыруучу болдубу, жеке машыктыруучуңуз же болбосо башка бир спортчулардын ойногонун көрүп сабак алдыңызбы? Туура айтасыз, тиги негизи мен өзүм тренерим, жеке тренерим бул Дүйшөбаев Күмүшбек. Азыркы учурда Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу. Кыргызстандын биринчи мастер спортасы. Спорт чебери болгондо 98-жылдары окшойт. Анан
негизи ооба башка да спортчу, мисалы Адамов Зайлан деген Тимурда ойношчу, Кубанычбек Сагындыков деген, Нурбек Эшбаев деген көп байкелерибиз бар, бильярд ойноп жүргөн. Эң негизгиси эле Каныбек Сагынбаев. Ошол кишилерден көп нерсени үйрөнгөм аябай. Анан ушул жогорку деңгээлге жетиш үчүн күн сайын машыктыңызбы? Ошол жогорку деңгээлге өсүш үчүн күндө канча саат убактыңызды ушул бильярдка бөлөсүз? Күнүгө негизи бул мен ойлойм, мен негизи өзүм саат койбойм да. Күнүнө 5 саат, 6 саат деп кээрлер айтышат, 5 саат деп, бирок анын баарын кылыш кыйын. Кээ бирокта көңүлүң тартат, көңүлүң тартпайт да. Анан өзүңдү кыйнап, мисалы кээ бирокта болот, мен 8 саат кылсам да тажабайм. Дагы ойногум келип, дагы тренировка жасагым келип, машыккым келип турат да. Кээ бирокта 3 саат машыккандан кийин мындай чарчайт чоң да. Чарчагандан кийин улам өзүңдү кыйнап кыла бергенде болбойт деп ойлойм. Анткени эртеси бир 2-3 күнгө чейин өзүңдүн кылып аткан машыгууларың артка кетип калат. Демек, ошол бильярд ойноп жатканда биринчи кезекте өзүңө жагып, бир аз рахат алыш керек. Ооба. Анан ошол эл аралык даражадагы калыс болуп 2018-жылы. Анан бул даражага жетиш үчүн кандай деңгээлге жетиш керек, кандай нерселерди аткарыш керек ушул даражага жетиш үчүн? Биринчиси эле Кубан баягы бир топ баягы дүйнөнүн биринчиликтерин судья керек. Анан биринчи баягы судья спорта деп, анан улуттук даражадагы деп берилет. Улуттук даражада алыш үчүн эле уже бир баягы өзүбүздө өткөн өлкө, республика чемпионы ошолорду судья керек, калыстык кылыш керек. Анан школдон иш кылып өзүнчө бир баягы этап менен өзүнчө бир тапшырмалары бар да. Анан ушу калыстык жөнүндө бир аз айтсам, бул негизги адамдан принципиальный болуш керек. Анан чынчылдык керек да. Ошол адамдын башында эле ошол эмелер болуш керек баягы. Мүнөздө эмгеги. Анан эми кызыгуу керек го да, эми өзүнчө баягы бир спорттун артынан түшүп, ошо желание бар, каалоо болуш керек. Анан болсо баары болот го дейм. Учурда Кыргызстанда эл аралык даражадагы калыстардын саны канча? Эл аралык боюнча бизде мен коллегам Наргиза Рыскулова бар, анан мен ушул экөөбүз. Экөөбүз. Эми артыбыздан да келатат баягы улуттук даражадагы эмелерибиз бар, бир топ элечи. Анан жаштардан да буюрса чыгат деп ойлоп атабыз. Ошол эми буюрса керек. Өзүбүздүн артыбыздан баягы муун алмашат да. Анан артыбыздан обязательно бизди эме кылган адамдар керек дейм да. Анан ошол теориялык жактан дагы окуп билим алдыңыз беле? Мисалы калыс болгондо албетте эрежелерди баштан аягына чейин билиш керек да. Ооба, бизде судейский коллегия деген бар. Ошол жерде өзүнчө семинарлар өтөт. Анан жанагы дүйнө биринчилиги болгондо обязательно жанагы Московская конфедерация же өзүбүздүн международный эмелер келип семинарларды өтүп турат. Аттестация өтүп турабыз да. Кимдин канча даражадагы өзгөчөлүктөр, жаңы эмелер кирген болсо правила, аларды айтып ошондой да. Дайыма ошентип баягы повышение курсов дегендей өзүнчө баягы эме калыстыктын эмелерин көтөрүп туруш керек да. Бул сөзсүз эме керек. Ошо бильярдтын эрежелери тууралуу сөз кылып калдык. Негизи бильярдтын абдан көп түрлөрү бар, аны жакшы билебиз. Анан ошол Кыргызстанда бильярдтын кайсыл түрү өнүккөн, ошол жөнүндө токтолсок. Эми менимче канат деле менен эме болсо керек, бизде курама деген бир түрү бар. Башкача айтканда баягы классика болгондо, баягы бир оюн баягы биток менен ойнолот дагы. Анан көбүнчө ошону ойнойт. Хотя Россиядагы оюнчулар негедир баягы эркин пирамида боюнча көп ойнолот дейт да. Бул эмне менен түшүндүрөт айта албайм, но бизде ошол аябай эме да, мындай бир. Көбүнчө эле бизде ойнойт ошондой. Элге кегере аты таралган Московский деп айтышат да. Мындай кураштырма пирамида да. Комбинированный пирамида айтылат. Ошол бизде аябай жакшы өнүккөн. Анан акыркы жылдары дагы негизинде ошо бильярдтын снукер түрү дагы дүйнө жүзүндө абдан өнүгүүдө. Ошол дүйнө чемпионаттары популярдуу да, орус пирамидасына караганда. Анан снукер Кыргызстанга жаңылбасам бир 3-4 жыл мурун келди окшойт. Чемпионаттар өткөрүп. Учурда снукердин деңгээли кандай? Жеке өзүңүз ушул снукерге кандай кызыгуу, канчалык деңгээлде? Эми кызыгуу снукерге меники бул негизи орус пирамидасы. Өзүбүз ойноп жүргөн. Биринчи бул эми жүрөктөн кеткис нерсе. Снукер деген бул да дүйнөлүк бильярдтын бир түрү да. Аябай кызыктуу оюн. Эрежелерин көрсөң аябай кызыктуу. Алардын ойноп аткан комбинациялары совсем башкача биздикинен.
Ошол ал түрдө бизде аябай өнүгүп атат азыр, бирок Европадагы да алып өнүгүшү кыйын. Азырынча бирок аракеттер бар, аракеттер кылып Европа жатат. мелдештерге же ошо Азия чемпионаттарына катыштыңызбы снукер боюнча? Жок, мен катышкан жок. Бизден жана айта кеткен Кубанычбек Сагындыков деген байкебиз бар, ошол өзү спорт чебери снукер боюнча. Сыймык Урайымов Сыймык деген биздин дагы жаңы чыгып келаткан, аябай күчтүү чыгып келаткан жигитибиз бар, жаш спортчубуз бар. Ал да дүйнөлүк биринчиликтерге барып катышып келген балдар. Анан ошол эреже боюнча бильярдта эрежелер бат-баттан алмашабы же алмашпайбы башка спорттогудай салыштырмалуу? Бат-бат деп айта албайм, мен мындай бир 3 жыл, 4 жылда алмашып турат. Бул менимче көбүнчө мына бильярдты телевидение баягы көрсөткөндө көбүнчө баягындай динамичный болуп, баягы кыска убакытта бүтүш керек болот да. Ошого жараша мындай бир зрелищный, баягындай адамдар көргөндө кызыккандай кылып, ушундай өзгөртөбүз деп атат да. Анан акыркы маалдарда баягы ар бир бирдеке, мисалы атаардан мурда эмелерди кое баштады да. Мисалы сен ушунча секундада атышың керек, сен баягы телеформатка туура келиш үчүнчү. Анан снукерден бир-эки сөз бизге келгенине көп эле болуп калды. Мен мына азыр айтып кетем, дагы сөз болсо керек. Мына биздин мэрия алдында өзүбүздүн мектебибиз бар, снукерде бар да. Анан биринчиликтер өтүп турат, өзүнчө эмелер өтүп турат. Анан Азия болду бир 2 жыл мурда менимче Азия болду. Анан балдар бар, жакшы эме кылган. Эми бул менимче бул снукер олимпиадага деле кирет деп атат азыр. Мен азыр точно эмес. Анан эми бул деле убагында өнүгөт. Бул да аябай популярный. Бул өзүнчө Европада да көбүнчө мындай бир эме. Таиланд жана Юго-Восток ошол жактарда өскөн Азия жак өлкөлөрүндө да. Эми буюрса бул да барып бизге да кирет го дейм. Себеби аябай бир кооз, өзүнчө бир суктанган. Көп айтып калат, ушу бир снукерди көрсөм, кары жаш ушу көргөндөн кийин ушундай сурап калат да. Снукерди мен көрдүм эле, аябай отуруп баягындай ич баягы телевизор алдынан кете албай көрүп калдым деген да. Мен ойлойм убагында бизге деле популярный оюн болуп кетсе деген ой бар да. Буга чейин айтып калдыңыз, ошол кызыктуулук негизи эле спортто ошол биринчи кезекте элге көбүрөөк кызыктуу болсо ошончолук деңгээлде популярдуулук артат да. Анан сиз да айтып атасыз, ошол эрежелер өзгөрүүдө деп. Ошол так айта аласызбы, акыркы учурдагы эң акыркы өзгөрүү кайсыл болду? Бизде жана динамичный деп коет, мурдагы Невская. Мисалы ошондо, мисалы эми азыр бул деталь айтсам көбү түшүнбөйт го дейм. Мисалы анда только чужой деп шарды өзүң каалаган жерге барып коесуң да, только бөтөн шар менен баягы чужойду урасың да, башкача айтканда. Анан ошондо мурда мисалы эме кылбаса, мындай анча деле көп штраф кылбайт эле да. Туура эмес кылсаң ушундай, короче, бир эме кылып кетирип койсоң, бир ката ачылып, сен уже партияны утулуп каласың да. Бул дагы албетте эле ошол жанагы тезирээк болуп, баягы элдер тезирээк баягы зеригип кетпесин, баягы адам караганда эме кызык болсун деп өзгөрүлөт го деп ойлоп калам да. Негизи эле ошол бильярдта мисалы бир оюн бир нече саатка созулуп кеткен учурлар болот эмеспи? Бул дагы ошол кандайдыр бир көрөрмандарга тажатып жиберген үчүн ушундай эрежелер болуп жатса керек. Анан Канат мырза, айтсаңыз, карьераңызда эң узак оюн канча саатка созулду деп эсиңизде барбы? 6 саатка созулган. Ким менен, кайсыл мелдеште? Бул 2019 жылы жанагы Россиянын Ханты-Мансийск шаарында өткөн дүйнөнүн биринчилигинде за выход полуфинал ойногом ушунда. За выход полуфинал Семен Зайцев деген россиялык чемпион миром ойногом. Ошондо 6 саат канча партия, эсеп саны канча болду? 6-5. 6-5. Ким 6 партия утмайынча болчу, 6-5 менен чечүүчү партияны, бир партияны ошондо 5-5 болуп, анан чечүүчү партияны экөөбүз 75 мүнөт ойногонбуз, бир партияны. 11 партия болду. 11 партияны. Бир партияны эле 75 мүнөт ойногонбуз. Акыркы партияны 75 мүнөт ойногонбуз. Сен Кубан өзүң айтып кетсең, бул бильярд өзү жанагындай шахмат сыяктуу движение дегендечи. Бул көбүнчө жанагы ой менен, акыл менен ойночу да. Биринчи мындай адамдар көрсө кандайдыр бир эки адам бириги алып эле шарды уруп аткандай болот. Бирок буякта мындай бир эме көп да. Акыл коротуп мындай бир кызыгы ошондо дейм да, менимчечи. Оюндун бул түрүндө. Жана оюн тууралуу дагы кошумчалап кетсек, ошол 75 мүнөт созулганда жеңишке жетиш үчүн сизге эмне түрткү болду? Кайсыл сапатыңыздан улам жеңип кеттиңиз деп ойлойсуз? Жеңишке жетиш үчүн негизи ал бала аябай күчтүү да, дүйнөнүн чемпиону да. Ал менен эми баягы экөөбүз тең
салган ойной турган болгондо, мисалы шарды лишь бы сала турган оюнду кыла турганмын, ал балага жетпей калмакмын. Анан бизде баягы орусча айта кеткенде, бильярд спортунун тили менен айта кеткенде, забой күчтүү да аныкы. Салган жагы аябай күчтүү. Мен бир гана нерсе менен жеңдим деп айта алам. Бул терпение, выдержка менен алдымда. Ошон үчүн 6 саатка созулуп кеткен. Албетте буга чейин айтып кеткен эле чыдамкай да болуш керек дегендей, чыдамкайлык сапат сизге бул ирет жардам берип, ушул дүйнө чемпионатында коло медаль алганга жардам берген экен. КТРК Спорт телеканалынын түз эфирин арена берүүсү уланууда. Бүгүн биз бильярд спорту тууралуу сөз кылуудабыз. Бүгүн биздин конокто да ушул бильярд боюнча эл аралык даражадагы калыс Акжол Мавлянов жана эл аралык даражадагы спорт чебери Канат Сыдыков. Кыргызстандагы бильярдтын учурдагы абалы тууралуу сөз кылсак, акыркы жолу 2015-жылы Дастан Лепшаков дүйнө чемпион болгон. Андан кийин ушул финалга чыккан кыргыз спортчулар жокто. Анан учурда Кыргызстан бильярдында бир аз ылдыйлап баштады деген ойлор келет да жөнөкөй көрөрмандаргачы. Буга кандай деп баа бересиздер? Мен айта кетейин, бул акыркы учурда бильярд спорту тиги басым ылдый болуп барат деп ал андай эмес. Себеби 2019-жылы бизде Ысык көлдө дүйнөнүн биринчилиги өткөн. Газпром спорт комплексте дүйнөнүн биринчилиги өтүп, ал жерден Азиз Мадаминов деген кызыл калп биздин жигитибиз бар. Ушул учурда Москва шаарында жашайт. Ошол жерде машыгатта дүйнөнүн алда 2 жок коло медалдын ээси да. Ошол Азиз Мадаминов Ысык көлдө 3-чү месте алган. Андан Дастан Лепшаков жөнүндө база белгилей кетсек, бул биздин аябай көптөн үмүттөндүргөн жигитибиз. Дүйнөнүн чемпиону, эң чоң турнир бул эл аралык турнир. Россиянын Ростов-на-Дону шаарында жыл сайын октябрь айында өтөт да, Кубок Савиди деген. Ошол турнирде бир катышканда 256 адам катышат, толук болот. Ошол жыл сайын бир жолу болот. Ошол турнирде 2016, 2017, 2018 3 жыл катары менен Дастан Лепшаков уткан. Андай дүйнө жүзүндө боло элек. 3 жыл катары эмес, 3 жолу уткан киши боло элек азырга чейинчи. Бул нерсени тагыраак айта кетели. Бильярд азыркы учурда мен айта кетейин, өнүгүп атат, аябай жакшы эле өнүгүп атат. Бизден бир эле мурунку сборный команда таштап койгон балдар бар. Алар эмес, азыркы жаңы чыгып аткан жанагы Дастан, азыркы учурда аябай жакшы чыгып аткан жигиттер бул Дастан, Азиз Мадаминов, ошо Арсен Калембаев деген жигитибиз бар. Ошто Калыбек уулу Арсен деген жигитибиз бар. Жалалбатта 2019-да Куат деген жигитибиз бар. Жалалбатта болот. Азыркы учурда да Жалалбатта жашайт. Ошол жигитибиз дүйнөгө таанымал 2 жолку дүйнөнүн чемпиону, азыркы дүйнө жүзүндө бильярдтын рейтинги боюнча биринчи номер болуп турган Йосиф Абрамовду уткан 4-3 эсебинде. Жаңы болбосом 4-3 эсебинде уткан. Бизде аябай көп эле балдар чыгып атат. Элге кененирээк жайылып кеткен үчүн элге ушундай сезилип атса керек, бирок бильярд аябай эле өнүгүп атат Кыргызстанда. Мен сенин оюңду түшүндүм. Азыр бизге белгилүү болгондой жана илдет келбедиби? Коронавирус. Ошонун айынан бир топ чемпионат эмелер, дүйнөнүн чемпионаты баягы болбой калды да. Башкача айтканда жылдырылды же. Бул бильярд аябай динамичный да, баягы бир ойноп постоянно эме кылып турбасаң, артынан бул деле эчине эме болот да. Анан эми азыркы биздин абалды, мисалы бильярд спортунун абалын бирдеке деп айтыш кыйын. Себеби баягы турнир өтпөгөндөн кийин баягы рейтинговая система да, айтышка мүмкүн эмес дейм да. Эми азыр мына августтун аягында дүйнөнүн чемпиону болот, менимче чемпионат болот. Ошондо эми барганда менимче ошондон айтсак болот да, кандай азыркы эмес, кандай абалда турабыз биз депчи. Анан ушу бильярд боюнча бир 3-4 өлкө алдында болсо алдыңга кош. Ошон Кыргызстан ошол орунда эле турат дейм. Менин жекече оюм булчу. Бул Ошол дүйнө чемпионаты кайсыл жерде болот, кайсыл өлкөдө болот, анан кайсыл түрү боюнча болот? Эркин пирамидабы же кураштырма пирамидабы? Дүйнөнүн биринчилиги мынакей Кудай буйрса августтун 25-на 29-на чейин деп Россия дагы эле кайра эле Ханты-Мансийск шаарында болот. Эркин пирамида боюнча мындайча айтканда Американкада окуп,
элдер свободный пирамида ошол түрү боюнча болот дүйнөнүн биринчилиги. Анан ошол бул турнириге Кыргызстан атынан кимдер барат? Азыр белгилүү болдубу? Азыр биринчиси эле белгилүүсү бул Арсен Калимбаев өткөндө 21-нен 23-үнө чейин Бишкектин биринчилиги өтүп, андан тышкарыда ал жерде отбор болду. Ким биринчи эмес алса, мэриянын атынан барат. Мэрия каржылайт ал жигитти. Арсен Калимбаев биринчи эмес алды. Ошол. Демек, калган спортчуларда ким барат азырынча белгисиз. Белгисиз. Анан алдыда республикалык чемпионаттар болобу, алдыдагы Кыргызстандагы ири мелдештер тууралуу айтып кетсеңиздер. Республикалык чемпионат өттү. Мына курама дейбиз го. Андан өзүнчө жеңүүчү аныкталды. Анан канат айтып кеткендей жакында шаардын биринчилиги болду. Андан да өзүбүздүн жана Калимбаев Арсен бир орун алды. Ошонтип эле ушу эме болуп, эми акыркы дагы жанагы кантамасыз этип атпайбызбы? Ошонун алдынан өзүнчө дагы бир эме болот. Бирок азырча курама команда өзүнчө биригип эмени баштайт да. Машыгууларды уже мындай күчтүү түрдө мындай эме кылып машыгуу башталат да. Эми ошол машыгуу жөнүндө даярдыктар тууралуу сөз кылсак, ошол профессионалдык деңгээлде өнүктүрүш үчүн баардыгын кичинекей кезинен башташ керек да. Анан учурда Кыргызстанда ошол кичинекей жаш балдарды бильярд спортуна кызыктырып, аларды тарбиялай турган өзүнчө мектеп барбы? Бизде мэрия алдында өзүнчө ушу спорт мектебибиз бар. Бильярд боюнча. Машыгуу акысыз. Ушул учурдан пайдаланып, мен ушу өзүбүздүн баягы бильярд сүйүүчүлөргө, тим более азыр каникул болду, балдардын да эми 12-11 жаштан берсе болот. Бильярд спортуна келип, ушу катыштырып келгенде акысыз, анан азыр мисалы талисман эмебизде, бильярдный клубунда машыгуу болуп атат, ошо келип жазылса болот да. Ошону үндөп кетет элем азыр шаардагы жарандарга өзүбүздүн. Анан ошол демек канча жаштан баштап кабыл аласыз? Эми баягы бизде эме деп коет мындай бир ориентир, баягы столдун үстүнөн адамдын бою чыгып туруш керек да, чтоб анан бир эми 10-11 жаштан. А сунукерде мен билгенче 5 жаштан эле баштайт, өзүнчө жана кичине стол кылып эме кылыпчы. 10-11 жаштан берсе болот да. Эми анан баягы жайда өзүнчө бир сборлорубуз бар. Тиги көлгө барып, өзүнчө машыктырып иш кылып, мектепке болгондон кийин полностью баягы артынан түшүп, рейтинг система канчалык эме болду деп. Анан ар бир айда өзүнчө турнирлер өтүп атат, баягы жеңүүчүлөрдү аныктап, өзүнчө ошондой бир ийгиликтерди мындай аныктап турабыз да. Ошол спортчуну, мыкты спортчуну чыгарыш үчүн дагы бирден бир себеп машыктыруучу. Анан учурда машыктыруучулардын саны канча Кыргызстанда? Ошол машыктыруучуларды, окутуучуларды тарбиялап чыгара турган бир бильярд боюнча атайын факультеттер барбы Кыргызстанда? Эми мен мына өзүм курулушчумун да, кесибим боюнча. Мына бильярдка келгенден кийин, ошо калыс болгондон кийин, мына өзүбүздүн физкультурный академияда, мына бильярд эмесинде ачылганда жакында, ошондо окуп атам, азыр 5-курс болдум. Анан опять-таки ушул учурдан колдонуп, мен ошого да азыр абитуриенттердин окуу бүткөндөрдү мен ошого чакырып кетет элем да, келип ошол эмеге катышсаңар, тапшырсаңар, ушундай бир кооз спорттун түрүнө активдүү окугула дегенчи. Ошол кесиптин ээси болгонго чакырып кетет элем да. Анан учурда ошо машыктыруучулардын саны канча болжолдуу түрдө Кыргызстанда? 10дон ашат. 10дон ашат. Анан келечекте сизде ошол машыктыруучу болом деген ойлор барбы же азыртан баштап жаштарга үйрөтүп баштадыңызбы? Мен ошол келечекте Кудай буйрса мен да машыктыруучу өзүмдө бир эле бильярд ойногондон өзүм да катышып турнирге катышкандан тышкары ушу аркаман бир жаш балдар чыгарып дагы бир көптөгөн чемпионерлар чыгып дүйнөнүн биринчилиги ошондой аракетибиз бар, эми аракетибизди кылабыз Кудай буйрса. Азырынча мен өзүм машыгып жүргөн учурум, өзүм ойноп ал нерсеге кичине убактым жок болуп атат. Келечекте бир 3-4 жылдан кийин мен деле үйрөтүп баштайм деп оюм бар. Кыргызстанда ошо бильярдтын абалы тууралуу сөз кылдык. Эми кыздар арасында, албетте кыздар арасында дагы чемпионаттар болот. Бирок азырынча эми Кыргызстандан чыгып дүйнө чемпионатында байгелүү орунду ээлеген кыз келиндер жок. Анан сиздерде учурда кыздар арасында өлкө чемпионаты өтүп жатабы? Чындап келечекте 1-2 жылдан кийин ошо дүйнө чемпионатында ийгилик жаратам деген таланттуу кыздар барбы Кыргызстанда? Бизде бар. Азыркы учурда Иванова Наталья деген кызыбыз бар. Ал жакшы ойнойт. Кудай буйрса Ханты-Мансийские кыздар арасында дүйнө биринчилигине барып катышат.
Андан тышкары бирок негизи бизде мындай экен да, биздин менталитетке да кичине карайт экен да. Бильярдка негизи эркектер ойнойт да, негизи эл көңүп калган бильярдка эркектер ойнойт деп. Анан кыздар кирсе бир башкача болот да. Бирок келип ойногон кыздар бар бизде, катышып аракетин кылып атат. Бар 3-4 кызыбыз бар азыр ушул учурда машыгып турат, келип катышышат, аябай активдүү. Кудай буйруса чыгат деп ишенебиз. Сиз айтып калдыңыз, чындап эле бильярд спорту абдан өнүккөн. Мисалы Бишкек шаарында эмес, ар бир айылда өзүнчө бирден жок дегенде бильярд клубтар бар, бильярд столдор бар. Абдан кеңири тараганда, анан ошол эле учурда акча коюп ойногон учурларда көп кездешет. Анан спортчулар, ошо профессионалдык спортчулар акча коюп ойногон учурлар болобу? Сиздин жашооңузда болду эле ушундай учурлар? Ооба, болбойт деп айткандан алысмын, болгон. Эми акыркы жолу бир 2 жылда болуп калды ойнобой калганыма. Көп эле жолу ойногонбуз, бирок эми анын аркасынан кубалбайбыз. Негизи сборный команда балдар анда-санда ойнойт да, мындай көп ойной бербейт. Сборный команда ошон үчүн акча ойногондор өзүнчө бөлөкчө, мындайча айтканда бөлөкчө мамлекет сыяктуу, кураман команданын балдары өзүнчө бир мамлекет сыяктуу да. Ошо улуттук кураманын ичиндеги оюнчулары биригип ойногон учурлар болду эле, мисалы ошо Даслан Жепшаков же Каныбек Сагынбаев менен ойнодуңуз беле, акча коюп? Жок, биз бири-бирибиз менен акча койнойбуз, бири-бирибиз менен эч убакта андай беттештер кылбайбыз. Эми кубан менин байкаганым да. Эми баягы курама команда же бир баягы өзүнчө бир бийиктерге жетишкен баягы эмелер өздөрүнүн күчтөрүн билет да. Анан бир акчага деп мүмкүн андай бизде деле болбойт мындай не приветствовать дегендейчи. Анан бир тамакка, түшкү тамакка деп мындай тамашалашып, сен ушуну алып бересиң там, кола, сола деп мындай эле да, ушундай болушу. Анан мындай постоянно андай деген жок да бизде мындай деге. Кечести, тем более мону айта кетейин, биз баягы сборный команда болгондон кийин тиги чет мамлекетке чогуу чыгабыз, бир жашайбыз. Мындайча айтканда бир нанды бөлүп жеп жүргөндөн кийин бир туугандай болуп калат экенсиң да. Улуу кичүүбүз бар, теңчтер бар, бирок бир туугандай болуп калат экенсиң, бири-бирибизге эч убакта андай мамиле кылбайбыз. Биздики сборный команда бул бири-бирибизди баарыбыз бир тууган катары эсептейбиз. Эми ошол машыгуулар тууралуу сөз кылалы. Машыгуу дегенде эле жөнөкөй көрөрман ойлосо керек, кечки ошо бильярд ойнойт деп. Анан дагы кандай болот машыгууда? Кандай теориялык бир нерселерди талкуулайсыздарбы? Машыктыруучу кандай тапшырмаларды аткарат? Ошо кызык да, машыгуу кандай өтөт? Эми бул баягы школа, университетте кандай болсо ошондой эле сыяктуу. Машыгасың, машыккандан кийин баягы домашний задание дегендей эле тренировка бүткөндөн кийин, убакыт сааты бүткөндөн кийин бизге дагы задание берет агайыбыз. Мисалы, могу шарды монда коесуң, 3 күн убакыт коесуң, ушул шарды монда алып келип десятка деп жана мындай эле кагаздан жанагы десятка деп коет го. Ошондой эле кагазга тартылган сүрөт бар. Ошол жерге сен 2 борттун шарды айландырып келип, ошонун үстүндө токтотушуң керек да. Ошол заданияны берет, 3 күндө ошол нерсени кылышыбыз керек. Ошол. Башкача айтканда, мен бир нерсе баягы жөнөкөйдөн татаал нерсеге. Биринчи баягы эми келген адамды мисалы стойка деп коет. Ошондон баштайбыз. Правила эми боюнча баштаганда анан баягы ар бир эмеси өзүнчө этап койдум, кете берет да. Анан обязательно бир өзүнүн стандарт эмелери бар. Стойка болуппу, тиги анан өзү мисалы жасалбаган нерселерди көп кайталап, ошол канат айткандай эле тапшырма түрүндө. Анан ушул бир канча саат болсо күндөн күнгө баягы разряд берилет. Өзүнчө биринчи разрядка, экинчи разрядка кандай өзүнүн тапшырмалары бар, иш кылып ошондой бир өзүнчө стандарт эмелери бар да. Анан учурда ошо бильярд спортунда кайсыл спортчуну баалайсыз? Байке айтсын, анан мен айтайын. Эми Липшаков Дастан, Калимбаев Арсен азыр өзүнчө эле. Кайрат менен окуучу мисалы да. Урайымов Сыймык. Баягы бир жеңишке жеткен бул өзүнчө бир эмгек да, кубан. Бул жөндөн келчү нерсе эмес. Ар бир эле спортто баары эле айтса керек ушулчу. Ар бирдекеге жетиш үчүн кичинекейинен баштап, кичинекей эле жеңишке жетиш өзүнчө бир мээнет да. Ошол мээнет кылган адамды мен өз кичинемден анда урматтайсың да, бул эмгек да. Анан ошо мен ошолорду ошол жигиттерди айтып берет элем. Мага мен бир эле нерсени айтып кетким келет. Мен буну тандайм, буну жакшы көрөм деп айтпайм, бирок Каныбек Сагынбаев. Буну база белгилеп кетишибиз керек.
негизи Кыргызстанда бильярд десе Каныбекти билет, Каныбек десе бильярдты билет туурабы. Кыргызстандын дүйнөгө биринчи тааныткан жигит бул Каныбек Сагынбаев. Каныбек Сагынбаевдин артынан дүйнө жүзүнө Кыргызстан таанылып, Кыргызстандын бильярды көп өркүндөдү десем жаңылышпайм да. Мен ошол жаңы үйрөнүп башына Каныбек Сагынбаевди көмүртүп жүргөнбүз. Ошол эле Сагынбаев. Как символ болуп. Албетте Каныбек Сагынбаев ошол Кыргызстанда дүйнө чемпиону болгон алгачкы спортчулардан бири болсо керек. Олимпиадалык эмес спорт түрлөрүн алсак, ал эми олимпиадалык спорт түрлөрүнөн билебиз, Айсулуу Тыныбекова биринчилерден болуп дүйнө чемпиону аталган. Ал эми дүйнө жүзүндө албетте баалаган бильярд чеберлери бар болсо керек сиздерде. Дүйнө жүзүн алып карасак башка өлкөлөрдөн. Өзүбүздүн жигиттерден башкасы, өзүбүздүн жигиттерден башкасы болсо, бул мага жакканы Александр Паламарь. Аябай жагат. Эмнеси менен жагат ошол? Өзүн эркин алып жүрөт. Биринчиден соревнованияга чыкканда аябай эркин алып жүрөт да. Анан мындай публикага жакшы ойнойт да. Бул ар кандай кызыктуу, мисалы, ойноп аткан учурда, соревнование ойноп аткан учурда кээ ударлар болот, кээ шарларды. Аны оңоюраак сыяктуу болсо да урбай турган жерлер болот да. Ал ошондой жерлерден бөлөкчө удар менен көбүнчө чыгып кеткен кооз ударлар көп кылат да. Ошонусу менен мага жагат. Эми Крыжановский балдаган оюнчусу, ошону белгилеп кетет элем. Анан Абрамов. Бильярд кубан азыр аябай мындай бир динамичный болуп баратат да. Мисалы азыр бир оюн башталса эле 8 шарды сразу салып салат да. Баягы сен ошону үйрөнүш керек болот да. Биринчи бул забой дегенде жанагы шарды киргизсең эле болду да, оюн токтоп калат да. Биринчи орунга ушул эме чеберчилик жанагычы, шарды киргизүү, ушул эми убакыт келип кичине өзгөрөт дейм да булчу. Эме болчу. Азыр ошол негизи ушул жигиттер мен айтып кеткендер, башка өлкөлөрдүн күчтүү аябай ушулар боюнчачы мындай автомат чүтүлүп ниробот деп айтып коюшат да булардычы. Башталды 8 шар, башталды 8. Алар менен күрөштүргө 8 шар салыш керек. Андан башка айласы жок да. Мен ошону айтып кетейин дегеним. Азыр албетте ошо викторина тууралуу, ошо бильярд тууралуу суроолор түзгөнбүз. Сиздерге берилет суроолор. Ошону ойлойбу, жалпы көрөрмандарга дагы ошо бильярд боюнча кызыктуу маалыматтарды билип алыш үчүн. Аны эмесе викторинага кезек берсек, алгачкы суроо орус бильярды канча шар менен ойнолот? Экранда суроолор көрсөтүлүп турат. 8, 15, 16 же 16. 22. 16. 16. Аны эмесе туура жоопко кезек берсек, 16. Алгач оңой суроолордон баштайлы. Аны эмесе экинчи суроо, бильярдчы орточо эсепте бир партияда канча километр басат? 100 метр, 1 километр, 3 километр же 20 километр? 3 километр болот. 1 километр басыш үчүн бирден 3кө чейин басат да. Негизи бирок ар кандай учур болуп калат. Баягы киргизип бузганда мындай кененирээк айта кетейин, ошол жерден бузганда киргизгенде токтолбой бир эле киши бүтүп калган учурлар болот. Орточосун орточо эсеп менен 1 километрден 1 километр, ошо 1 километр, 3 километр, бирок 100 метр эмес, 20 километр эмес да. Аны эмесе туура жоопко кезек берсек, чындап 3 километр экен орточо эсепте. Ошол жөнөкөй көз менен караганда жөн эле аз эле басат деп ойлош мүмкүн, бирок 3 километр басып калат экен. Снукерде кайсы өңдөгүч шаар эң баалуу болуп саналат? Жашыл, көк, кызыл же кара? Кара. 7 балл эми. 7 балл. Туура жоопко кезек берсек, чындап эң эле баалуусу кара түстөгү шаар болуп саналат экен. Кийинки 1 деген сан жайгашкан шарды бильярдчылар эмне деп аташат? Туз, шахмат, копейка же перст? Копейка же туз. Ким десек ким? Сиздин оюңуз Канат мырза. Туз го дейм. Туз, Сиздики Мен копейка деп коем, Канат туз десе мен копейка деп коем. Аны эмесе туура жоопко кезек берсек, туз деп коюшат экен. 11'de almışsın. Аны эмесе кийинки суроо, 5-чи суроо. Кайсы бильярдтын түрү 15 кызыл шаар менен ойнолот? Орус бильярды, Англия снукери, америкалык пул же франциялык карамбол? Снукер го дейм, Англиянын снукери го. Жок. 15 кызыл шаар. 15 кызыл шаар менен. 15 кызыл шаар мененби? Бул снукер. 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 Туура таптыңыздар, чындап эле англиялык снукер 15 кызыл шаар менен ойнолот.
Кийинки суроого өтө берели. Кокустан кирген шаар эмне деп аталат? Фукс, шафт, фол же триплет? Фукс. Фукс. Как Ағайсыз бізде қосылса? орыстар дурак деп қояды. Фукс. Фукс ол. Туура жоопко кезек берсек, чындап туура таптыңыздар. А варианты фукс деп аталат. Аны эмесе 7-чи суроо. Орус бильярды боюнча дүйнөнүн 8 жолку чемпиону ким? Сергей Крыжановский, Каныбек Сагынбаев, Евгений Сталев же Каныбек Сагындыков. Буну айта кетсек, негизи Сталев бул не кандай деп коет? Бул официально көп турнирлерге катышкан эмес, көптү уткан эмес, бир эле жолку чемпион мира негизи. Неофициально бул көп эле чемпионат дүйнөнүн биринчилигин уткан экен. Мен оюмча Каныбек Сагынбаев бул чоңдор арасында 3 жолку чемпион, жаштар арасында 2 жолку чемпион мира болгон. Каныбек Сагындыков чоңдор арасында 3 жолку чемпион мира, жаш балдар арасында билбейт кем, бирок Сталев окшойт. Неофициально ошол маалда баягы официальный болбой может ошондой бир. Ошол жагынан алба кеткенде Сталев болушу мүмкүн же Каныбек Сагындыков болушу болбой мүмкүн. калышы мүмкүнбү? Ошондой бир. Туура жообуна азыр кезек берели. Башында билбейм, эми расмий эмес чемпионаттарды өткөрүлсө керек, бирок расмий сайттарга токтолсок, Евгений Сталев 8 жолу ошол дүйнөнүн чемпиону аталган экен. Аны эмес акыркы суроо. Каныбек Сагынбаевден кийин дүйнө чемпионатын жеңген кыргыз кий чебери. Дастан. Бул жерде вариант деле келе жокшойт, Дастан. Азиз менен Арсен пока болот. Албетте, туура жоопко кезек берсек, чындап Азиз Мадаминов, Арсен мырза ошо телевизаттагы буюрса келечекте чемпион болот деген ниеттебиз, бирок азырынча Дастан Лепшаков жана Каныбек Сагынбаев Кыргызстанда эки эле чемпион болгон. Аны эмесе сиздерге өзүбүз маегибиз улантсак, чындап ошо бильярд спорту Кыргызстанда өзгөчө орунду ээлейт. 2015 жылдар абдан көп өнүккөн. Анан буюрса алдыда дагы өнүгөт деген ойдобуз. Анан тилекке каршы биздин эфирде жыйынтыкталып бара жатат. Кыскача эркин микрофон сиздерге кыргыз элине кайрылуу жасаңыздар болот. Эмне дейм, баягы бильярд оюнчу катары ушул кооз ойногула дейт элем да. Анан дагы силердин жамаатыңарга чыгармачылык ийгилик каалап кетилем, чакыргыла бизди айтып баягы элге жеткирели ушул бардык спорт жөнүндө. Кыргызстандын туусу желбирей берсин кубан. Ушинтип эле бизчи өзүбүздүн салымыбызды кошо берели. Баарыңыздарга рахмат. Ушинтип бизди чакырып, элге көрсөтүп атканыңыздар үчүн бул бардык жамаатыңыздарга чоң ыраазычылык билдире кетебиз. Ошол Кудай буйрса бильярдтан дагы көп ийгиликтер болот деп ишенебиз. Алдыда дүйнөнүн биринчилиги турат, Кудай буйрса ошол жакка кетип баратабыз. Бул биринчиден өзүбүз эмес, ушу кыргыз элибиз үчүн аракет кылабыз. Элибизди сүйүндүрүүгө аракетибизди. Силерге да чоң рахмат, атайын убакыт бөлүп бизге келип бергениңиздер үчүн. Буюрса Кыргызстандан дагы дүйнө чемпиондору чыгат деген ойдобуз. Бүгүн биздин конокто дүйнө чемпионатынын 2 жолу коло байге ээси Канат Сыдыков жана ошондой эле бильярд спорту боюнча эл аралык даражада калыс Акжол Мавлиянов болуп, 45 мүнөт бою ушул бильярд спорту тууралуу сөз кылдык. Кызматыңыздарда Кубан Жумамединов болду. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта болуңуздар.